Мына урматтуу мекендештер, бизге кошуна Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Бразилиянын президентинин баягы минип жүргөн самолетун алыптыр. 91 миллион долларга. Али 92 миллион долларга алыптыр. Бул жерде адистер айтып атышат. Анан биз чыкканга болбойт дейт. Анан ал эми биздин президентке мына ушул учак сатылып алыптыр. Анан муну эми мындай учактарды мисалы Перс булуңда мамлекеттерде, Америкада, Европада футболисттер минип жүрүшөт. Жана Роналду баш болгон. Алардын самолеттору мындан да кымбат. Анан эми ушундай чакан самолет азырынча алыныптыр. Анан чет өлкөлөрдө коммерциялык учуулар деп той топурга коноктор келгенге, мисалы бир шаардан бир шаарга учканга ушундай самолетторду арендага алып турушат экен. Биз эми тилекке каршы андай деңгээлге жете элекпиз. Туугандар, Манас аэропортунда жүрөм. Биздин президент Садыр Нуркожоевич Жапаровго алынган учак ушул экен. Мына ал эки летчик отурат экен. Мына ал ичи 9 орундук экен. Чакан самолет экен. Анан көпчүлүк менен келгенибиз үчүн мен кенен тартып бере албайм. Шаштырып атышат. 30 адам келгенбиз, ушуну көрүп жүрөбүз. Мына кайрадан тартып көрсөтүп коеюн. Мына биздин президентибиздин самолету. Бул жөнүндө да кенен маалыматтар берилет. Буюрса ушул самолет сатылып алыныптыр мамлекет тарабынан.